Жогорку сот экс-депутат мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимдерин күчүндө калтырды. Ага 2010-жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. Бирок Аида Салянова өзүнө карата саясий куугунтук болуп жатат деп өлкө башчысынын дарегине да сын пикирлерди айтып өттү. Ал эми эксперттер Салянова өзү түзгөн системанын курмандыгы болууда дешет. Кечээ күнү Жогорку сот мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри Аида Салянованын иши боюнча өкүм чыгарып, анда Ленин райондук жана Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. А бирок экс-депутат бул кылмыш иши боюнча соттун чечимин адилетсиз деп, президент Сооронбай Жээнбековдун сот реформалары боюнча убадаларын куруу сөз деп баалаган. Коомчулуктун сынына эч бир реакция кылган жок деп ойлойм. Бул же ушундай сот баягы өзүм билем деген улантып атат деп ойлойм. Же болбосо президенттин айткан сөздөрү бул жөн эле сөз. Эмоцияларга алдырып кетти. Ал юрист тура түшүнүш керек. Өзү деле жакшы билет. Биздин сот системабыз көз карандысыз. Эч ким жаран болобу, чиновник болобу, президент болобу, эч кимдин ушундай таасир эткени же мындай кысым кылганы укугу жок. Эгер ушундай кысым болсо, анда соттолушу мүмкүн. Ошон үчүн бул конституцияда жазылган принциптерди, президент бул принциптерди бузбайт. Мына жаңы келген президент айтып атат, мен мунга аралашпаймын деп. Аралашпаса, анда соттор өзүнүн мыйзам чегинде баягы жазасын берет экен да. Эми бир мезгилде эстешибиз керек, ар дайым эле күнөөлүп аткан адам эмес, калыс адамдардан да пикир алыш керек. Себеби эми кандайдыр бир себептер менен иш козголгон адамдар мен 99 эмес, 100% эле мен тазамын дейт да. Бирок коомчулукта Жогорку соттун чечимин колдоого алгандар да бар. Анткени Аида Салянова баш прокурор болуп турганда Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Акматбек Гелдибеков, Нариман Тулеев сыяктуу парламенттин бир катар активдүү депутаттарын камаган. Андан улам бул иштердин да мыйзамдуулугун кайра карап чыгуу талаптары дагы тынбай айтылып келет. Ал эми бул окуяларды эске алган эксперттер Салянова өзү түзгөн системанын курмандыгы болгондугун белгилешет. Мурунку бийликтин сот реформасын ишке ашырбаганы, Аида Салянова өзү ошол башкы прокурорлук иштеп турган кезде эмне үчүн киришкен эмес, эмне үчүн ошол кездеги сот реформасынын башында турган Данияр Нарымбаев эмне үчүн соттолду? Мунун баардыгын күнөөнүн баары башка жакта. Күнөөнүн баары ошо сот реформасын ишке ашырабыз деген соттук кеңеште Аида Салянова Жеңишбек өзү да борбочу. Мына ошонун бүгүн запкысын өзү көрүп атат. Анан күнөөнү өзүнүн алдында күнөөнү башкага отура салган бул туура эмес деп эсептейм. Азыркы учурда мурдагы башкы прокурор тарабынан адилетсиз камалып, акыйкатсыз жүргөн сот чечимдерин кароо талабы коюлууда. Андай болгон күндө Аида Салянованын тушундагы бир топ чуулганды иштер кайра каралып, баа берилиши шарт дешет саясатчылар. Эми өзү кандай процесстен өтсө, өзү кандай условияда, кандай мезгилде иштеп, кандай указ, кандай приказдарды берсе, бирөөдөн да ошондойду күтөт окшойт. Анткени заказной саясий заключенияларды Айданын убагында кабыл алынган да. Айдан өзү жакшы эле билет. Учурунда генералдык прокурор, башкы прокурор болуп турган учурда дагы ондогон жигиттер соттолуп, саясий буйрук менен соттолду деп эл ошондо деле байма-бай чыгып атпадыбы? Мындан да күчтүү митингдер болуп аткан, мына бул тарых, мунун баары тарых, аны унутуп кое албайбыз. Экинчи жагынан алып караганда бүгүнкү күндө коомдо дагы абдан түрдүү түмөн мындай сын пикирлер айтылып атпайбы? Жашоо бул бумеранг, өзү керек болсо ушуга окшогон иштердин, мыйзамсыз иштердин далайын жасаган, заказды жасаган, Атамбаевдин буйругун аткарган деген ачуу сындарды айтып атканы дагы бул чынында мындай коомдо айтылып келе жатат. Эске салсак, Аида Саляновага Ленин райондук соту 2017 жылдын 10 октябрында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде айып таккан. Салянованы 5 жылга эркинен ажыратуу менен үй мүлкүн мамлекетке чегерүү тууралуу чечим чыгарган. Жазаны ал 3төгү кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Чечимди Бишкек шаардык соту да күчүндө калтырган. Шаардык соттун чечими күчүнө киргенден кийин 3 мартта Борбордук шайлоо комиссиясы Аида Салянованы депутаттык мандатынан ажыраткан. Гүлбарча Мырзабекова, Чыңгыз Исқақов, Нур Ньюс, Бишкек.